коомдук тамактанууну ачып иштетүү бул чоң бир жоопкерчиликти алып жүрөт. Анткени сен өзүң эле эмес, сен элдин алдында жоопкерчилик ташыйсың. Мен өзүмдүн элимди ушундай мен эмне дейт, уланткым келбейт дейт да. Майлуулукту азайтуу, сапаттуулукту жогорулатуу, жашылча жемишти көбүрөөк колдонуу, ошол эле эт менен аралаш болот да фаст фудубуз. Аларды грилде бышыруу. Ой, биздин жерибиз алкаш. Баягы химикаттарды, удобренияларды сепмейинче эч нерсе өспөйт. Алар биздин ошо заведенияда жесе, биздин гана тамактарды, бизден жасалган гана тамактарды жеш керек. Ал атайын кыянатчылык кылган жок. Ал жөн эле сабатсыз деп. Мен азыр ошо 2 жолку тамактанууга өткөм. Эртең мененки жана кичине кечирээк түшкү тамак. Саламатсызбы достор? Бүгүн кайра дагы сиз Главное ден соолук подкастына кирдиңиз. Главное ден соолук подкасты жалаң гана ден соолук жөнүндө маалымат алып баруучу мен Жыпар Керималиева. Кесибим мен врачмын. Бүгүнкү темабыз адаттагыдай эле кызыктуу темалардан коомдук тамактануу жана ден соолук. Студиябызга элге белгилүү болуп калган Ocak Kebap деген ресторан тармагынын негиздөөчүсү Гулина Калиева ишкер айымды чакырдык. Дагы бир жолу саламатсызбы, Гулина айым? Саламатсызбы. Гулина айым, сизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Өзүмдүн атыман, биздин көрүүчүлөрдүн атынан. Биринчи суроо, сиз каяктын кызысыз? Ресторан бизнесине кантип келип калдыңыз? Анан Ocak Kebap деген эмне? Ушундай бир көп бир суроолорду бир эле бере салайын дедим. Рахмат эже. Мен Калиева Гулина, өзүм Нарындан болом. 5 бир тууганмын. Ошо 2 кыздын апасы, бир кыздын бабушкасы болом. Жакшы, Кайнеси болом. Ocak Kebap негизи 2005-жылы түптөлгөн. Быйыл бизге 20 жыл болот. Ocak Kebap'та негизи көбүнчө өзүнүн аты айтып тургандай, Ocak бул очок, очокто бышкан. Kebap деген бул эт азыктары. Сиз азыр бир түшүнүксүз сөздөрдү айтып кеттиңиз. Хорика тармагында деп ошону чечмелеп берсеңиз. Хорика бул хотель, ресторан жана кафе деп 3 башталгычын бириктирип коюшкан, ошентип айтышат. Эмне үчүн сиз ушул Ocak Kebap ресторан тармагы болуп калды? Биринчи каерден баштадыңыз эле? Азыркы күндө бардык аймакта барбы, Кыргызстандын аймагында? Биз биринчи эмне болуп ачылып калдык деген сөз болуп атат. Биз биринчи ошол кезде 2005-жылдарды билесиз. Сапаттуу жана даамдуу эт азыктарын сунуштаган бул жайлар аз болчу. Ошол боштукту толтуруу бул биринчи максат. Экинчи максатыбыз, мен сизге айткандай, азыр эми биз элибизде бул халал түшүнүгү аябай кеңири тараган да. Ал кезде жаңы тарап келаткан, бирок халал тамакты издеп жегендер көп болчу. Ошол халал тамакты сунуудагы нишасы бош эле. Анан ошол кезде ушул түрк ашканасын таанытуу себеп болгон. Жакшы. Азыр сиз айттыңыз адал тамактарды, халал тамактарды депчи. Ушул адал экен же халал экен кантип тастыктоо
жолдору бар? Албетте азыр биздин мамлекеттин текшерүү органдарынын жана өзүнүн мамлекеттин ГОСТунун стандарттары бар. Ошол эле мисалы дүйнө жүзүнүн да стандарттары бар, ХАСП стандарттары. Мисалы биз ошолорду кармаганга аракет кылабыз. Жана биздин мамлекеттин ГОСТ стандартта берилген эрежелерин карманууга аракет кылабыз. Сиз айткандай, биз алган эт азыктарын сертификаттан өткөн, текшерилген лабораториядан ошол кагаздарын талап кылып, анан кардарларга сунуштайбыз. Жана албетте плановый проверка деп коюшат, бул санэпидемстанция жактан, өкмөт тарабынан ошолордон текшерип турабыз. Сиз мынакей түрк элинин тамактарын биринчиден кыргыз элине тааныштыргыңыз келди. Ооба. Анда биздин кыргыздын нукура тамактарынын же болбосо салттуу тамактарынын ошол эле түрк элиники же башка элдериникине айырмачылыгы кандай? Негизги айырмачылыктарды кыргыздардын тамактары сиз билесиз, мындай көбүнчө сууга бышкан, демделген ушундай тамактар го. Жана мындай гүл азык деп коюшчу мурун, этти кургатып, анан көчмөн калк болгон үчүн баягы сууну кайнатып эле ошол баягы курутту кургатып, ошол этти сала калып, курутту кошуп, ошондой кайнатылма тамактар да. Түрк ашканасында көбүнчө бул жана грилде бышкан же ошондой эле очокто бышкан ушундай тамактар ошолорунуз менен айырмаланат деп ойлойм. Сиз деги эле ушул фастфудка кандай көз карашыңыз? Фастфудту көбүнчө айтылат азыр зыяндуу деп, аны пайдалуу кылса болобу? Сиздин тармакта ошол боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мен бир убакта эле бир 2-3 суроону катар менен бердим. Эми акыркы жылдары ушул фастфуд негизинен чын эле бул биздин элдин ичинде популярдуулугу өсүп келатат. Өстү дагы канча жылдан бери. Албетте фастфуддун зыяны да бар, зыяндуу болгону да бар. Пайдалуу кылып жасаса да болот. Ошол эле майлуулугу аз, зыяндуулугу аз болгон соустарды колдонуу, мисалы да. Биз эми кетчуп, майонездерди ошо фастфуддагылар көп колдонот да. Жана негизи эле айтат элем, бул коомдук тамактанууну ачып иштетүү бул чоң бир жоопкерчиликти алып жүрөт. Анткени сен өзүң эле эмес, сен элдин алдында жоопкерчилик ташыйсың. Ошол эле сапатына, ден соолугуна кам көрүүлөр болуш керек да. Эң негизгиси себептери ушул майлуулукту азайтуу, сапаттуулукту жогорулатуу, жашылча жемишти көбүрөөк колдонуу. Ошол эле эт менен аралаш болот да фастфудубуз. Аларды грилде бышыруу, кууруу жана майда бышыруу эмес, туруп турган майда бышыруу эмес, ошолорду грилде бышыруу деп ойлойм. Ошондой пайдалуу кылса болот да. Болот, ошол эле айтылып кеткен жана этти күл азык катары, ооба, кургатылган курут, ушулардын баары катары. Бизге ошол илгертеден эле бизге ошол фастфуд экен да, мындай карасак да, ошо жазалган. Албетте бизде да фастфуд бар. Ошол эле бургер, ошол эле шаурма. Ал дагы бар, но бизде дүрүм деп коет түрктөрдө. Бул этти ошол грилде бышырып, жашылча жемиш, помидор, огурцы аларды кошуп, анан жөн эле лавашка ошол ачытылбаган бара каламадай болгон ошого ороп берүү. Мунун ичинде эч бир соус да жок, ошол таза нак азыкты, этти, жашылча жемиштин татымын алып калууга аракеттенгенбиз. Ошондой пайдалуу деле фастфуддар бар. Ал деле бир фастфуд да. Мен эми бул суроону биздин көрүүчүлөрдүн атынан ушундай суроо алдым. Жанагы Е кошулмалары деген эмне? Аны кантип чечмелейт? Ошо Е кошулмаларынын кандайлары болот? Анан сиздин ресторандарда ошону кандай колдоносуздар? Мен жогоруда айтып кеткендей, бул маалымат катарында айтып кетсеңиз.
жогоруда мен айтып кеткендей, бул биз көбүнчө эттин жогорку баалуулугуна, бул уже халал сертификат, ошол жогорку баалуулугуна каралат. Ошол эле ISO стандарттарын да карайбыз. Ошо кандай өндүрүлгөн, кайсы жерге союлган, ал жерлерин да карайбыз. Анан биздин ошол рациондо башынан бери жанагы сиз айткандай усилительдерди биздин кухня такыр колдонбойт. Анткени эт азыктары менен жашылча жемиш азыктарынын өзүнүн нак даамын сактап калууга аракеттенген рацион деп айтам. Биз этке эң максималдуу бир гана тузду жана ошол эле кара мурч эле колдонобуз. Жакында бир сиз атын айтпай эле коеюн, дагы бир ресторатор айтат, мен өзүмдүн элимди ушундай мен эмне дейт, уланткым келбейт дейт да, ошондой Е кошулмалар, зыяндуу Е кошулмалар менен дейт. Е кошулмалардын дагы пайдасы бар да. Анткени мен ага айтып калдым да, мен ушундай кээ бир кафелерге барганда эмнегедир жашыма байланыштуу, мүмкүн жаш организм, жаштар байкабайт анычы. Мен бир нерсе жесем эле ашказаным ооруй баштайт дагы, уйку безим ооруй баштайт депчи. Анан ал ошондо айтты да, демек ал жерде мынандай глутамат натрия деген Е кошулмасы бар депчи. Болушу мүмкүн деп айтты да. Анан кийин ошон үчүн суроо. Этти, деги эле чийки азыктарды кантип текшерип аласыз өзүңүздүн ресторанга, өзүңүздүн ушу жайларга кандайча чийки азыктарын текшерип аласыз? Өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдөн алабыз. Анткени мен негизи өзүмдүн бир принципим бар. Өзүбүздүн ишкерлерди колдоо. Анан кайсы жерден алабыз? Атайын биздин договорлошкон фирмалар бар, ишеничтүү, ошол эле ISO сертификаты болгон, ошол эле биздин мамлекеттик текшерүүлөрдөн өткөн, сертификациясы болгон, күнүмдүк жанагы лабораториядан өткөн ошол фирмалар менен биздин договорлорубуз бар. Бир гана ошолордон алабыз. Кийинки суроом, Гүлен айым, кээ бирде ушу массалык маалымат каражаттарынан угуп калам, кээ бирде врач катары өзүм деле көрүп калган учурларым болду. Массалык уулануу өзгөчө жай убагында, жана Куран окуу же той болгондо ушундай болду эле. Сиз ушу өзүңүздүн ресторанда ошону алдын алуу боюнча кандай чараларды өткөрөсүз? Ооба, бул эми тамак ашты тартуулагандан кийин жоопкерчилик чоң деп айтып жатпаймынбы? Мисалы биринчи иретте бизде иштеген кызматкерлердин медициналык тармактардан таза эмес профосмотрдан өтүү, биздин баягы медкнижкаларынан өтүү, бүт жерден өтүү. Ансыз биз кабыл албайбыз, мисалы кызматкерлерди кабыл албайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле алган азыктардын каяктан келип атканы. Андан мурунку суроодо жооп бердик да. Алардын сертификациядан өткөндүгү, тазалыгы, чыккан жери, ошону карайбыз. Ал да бир чоң жоопкерчилик. Үчүнчүдөн, ошол азыктардын сакталышы. Өзүм тараптан да кошумчалап кетет элем. Мисалы бизде кыргыздар баягы биз эми тойкана эмеспиз, биз жана кафе баягы тамактануу, тез тамактануу категориясына киребиз. Келгенде мисалы туулган күн же шерине өткөргөндө мен бунумду ала келейинби, мисалы бул эттен ала келейинби, же жана чучуктан ала келейинби, же могу салатты ала келейинби деп ошондой сунуштарды киргизишет, талаптарды киргизишет. Сунуш эмес, кээ бирөө талап даже кылат. Биз ошолорго такыр макул болбойбуз. Көбүнчө жанагы каталар ошондон да кетет да. Баягы макул болуп, анан бул тойкуналарда көбүрөөк болот. Көңүлчөк болуп, ошо анан бузулуп кеткендин ошо баары жеп алышып, ошондон да болот.
ошол допускать этпеш керек да. Ашканада, бул жерден эми өзүңүздүн ашканада, деги эле менин үйүмдөгү ашканада кандай идиштерди колдонууга болот деп сиз кеңеш берип кетсеңиз. Кандай идиштерди колдонууга болбойт деп. Эми биз башынан эле баягы Советский Союз убагында баягы алюминий колдонушчу, мантышницаларды деле, азыркылар деле жанагы. Менин үйүмдө азыркыга чейин бар, жакында эле ошону алып салдым. Алып салдыңызбы, туура кыласыз. Жанагы эмалированный жана эмаль кагы ыргыган деген идиштер болбосо жакшы болот. Бирок баягы айнек идиштерибиз, ошол эле кыргыздардын баягы жыгачтан жасалган идиштери, баягы чынылары, кашыктары, аны колдонсок, тамак жасоодо албетте бул нержавеющий сталь деп коет, чоюн деп коебу, кандай кыргызча. Ошол идиштерди колдонсок дагы ден соолукка зыян келтирбейт деп ойлойм. Сиз өзүңүз үйдөн тамак жасайсызбы? Кандай тамактар жасайсыз? Мен өзүм үйдөн бир жумада бир 2 эле жолу жасайм. Негизи сырттан эле тамактанабыз. Акыркы убакта жашоонун баягы темпи бат-баттан болгон үчүн баарыбыз эле шаарда баягы жетишпейбиз деп ойлойм. Ошон үчүн жанагы бул тамак өнөр жайы аябай азыр өнүгүп кетпедиби? Мисалы 22 жылга караганда азыр 24 жылы 57% Бишкек шаарында тамак аш өнөр жайы ачылыптыр, жаңы. Ош шаарында 50% ачылыптыр. Ошондо сиз элестетсеңиз, эгер биз 22 жылы бир 2,5 миңдей кафе тест татымдар болсо, азыр алар 5 миңге көтөрүлгөн. Бул жашоонун талаптарына шайкеш келүү деп мен ойлойм. Анткени убакыт тардашып эле баратат. Ошон үчүн көбү азыр үйлөрүндө тамак жасабай ошо сыртта жеп калышпадыбы? Ошондой эле мен деле көп жетишпейм, чынын айтайын. Бирок жумада бир жолу мен нарындын кызы болгон үчүн баягы эт салып, Күлчатайдан сууга салып, кайнатма, сонун пайдалуу картошкадан салып, эң сонун пайдалуу. Ошо биздин ата бабаларыбыз сонун пайдалуу тамактарды жешчү, үстүнөн неме переваривание жакшы болсун деп кымыздан ичишчү. Ошол дагы бир суроо сизге. Мына сиз үйдөн тамак жасайм дедиңиз, мен бир эстеп кеттим. Ушул түштүк жактан, Аравандан бир багбанчы адамдын айткан эсимде да, ой, биздин жерибиз алкаш, баягы химикаттарды, удобренияларды сепмейинче эч нерсе өспөйт депчи. Анан кийин кээ бирде көрүп калабыз да, ушу бир чакалап мындай удобрение сеп аткандарды. Мен мисалы картошка алсамбы, же да башка бир жемиштерди алсамбы, ошонун чикизаттары да ошол эле картошканын курамында химикаттар канчасы көп экенин кантип билсем болот? Мен үйдөн болуптур, ишиңизден деле айтып берсеңиз болот. Кантип билсем болот? Мен мисалы үйдө эже азыр эт азыктарды да көбүнчөсү жанагы дары сайып өстүрүп калды деп айтып калып атышпайбы? Ошондо этти кайнатканда эле ошол мен биринчи бир кайнатмасын, ошо бир кайнаганын суусун чынын айтсам төгүп туруп, анан экинчи бир кайнатам да. Ошондой кеңеш бересиз? Ошондой кеңеш берем. Анткени дарысы көп эттин өзүнүн деле мындай ошо кайнап атканда жыты келип турат, мындай башкача бир антибиотиктин бир жыты келип турат. Ошону кайнатам. Анан албетте бул эме экологиялык таза продукцияны азыр табышта кыйын болуп атпайбы? Баягы жетишсиз болуп атат да. Мында айыл жергесинде жашагандар бизден шаар жергесинде жашагандардан дагы бир шанстары көп деп ойлойм. Экологиялык таза тамактануулардын алардын шансы көп. Эмнеге? Өзүлөрүнүн коюн өстүрөт, өзүлөрүнүн тоогун өстүрөт, алардан жумуртка алат, сүт азыктарын алат, өзүлөрү ошол малды кандай бакканын билет, мындай. Анан жеген тамактары дагы таза деп ойлойм. Бирок жанагы
населениянын көбөйүшү менен албетте жетиштириш үчүн бат чоңойтуш үчүн тоокторго дагы берилет билесиз. Ошолордон хотя бы минимализировать этиш үчүн ошо кайнатканда биринчи суусун төгүп салуу деп мен ойлойм. Эң жакшы кеңеш бердиңиз. Мен өзүм күбө болгом. Ушул нарын жергесине жумуш менен баратып, такси менен баратсам, экөө сүйлөшүп баратат. Баягы шопурдун жанында киши сүйлөшүп баратат. Бирөө айтат, мен дейт, нарын жактан мал алып келем дейт, анан Ивановкада турам дейт. Ивановка алып келип малды формасына келтирем дейт. Анан бирөө сурап калды, кантип формасына келтиресиң десе, мен жана гормондорду берем дейт. Анан мен чыдабай айттым, ал деген зыян да, кантип аны десем, ал айтат, ой, зыян эмес эле, сону жеп атпайбызбы дейт. Бул дагы эмнени билдирет? Ал атайын кыянатчылык кылган жок. Ал жөн эле сабатсыз деп. Анан мен ойлойм, ушу биздин көрүп аткандар азыр да билиш керек. Бул өтө зыяндуу, ден соолукка зыяндуу. Керек болсо, мына кичинекей балдар, карыган кишилер анын ден соолукка зыяндуулугу тез эле көрүнөт. Анан дагы мынакей өнүккөн өлкөлөрдө органика деп, мисалы, жумуртка 10 сом турса, органика эмеси, тескерисинче органикасы 100 сом болот. Ошол эле жумуртка кебетесинен айырмалаасы жок. Бирөөсү 10 эсе арзан болот. Бизде кандай ушул иштер жасалат ошо боюнча? Бул эми негизи азыр биз айтып кетпедикпи, жана фастфуд популярдуу болуп атат депчи. Бирок туура тамактанган дагы азыр популярдуу боло баштады, байкасаңыз, азыркы заманда. Бирок мен муну бир жаш категориясына карайт элем, жана инсандардын аң сезиминин өзгөрүшүнө. Эмнеге жаш категориясына? Анткени көбүнчөсү жаштар ошо фастфудту баягы жакшы көрүшөт. Кичине олгундашып, баягы чоңоюп калгандар баягы ден соолугун карап, мен үйдөн гана жасайм. Ден соолугун карап, ошол туура тамактанганга аракет кылышат. Ошондой эле сиз айткандай азыр бизде экопродукция дагы модный болуп атат да, баягы экопродукция. Модный деп айтуу эмес, бул аң сезимдин өзгөрүүсү. Ошол азыркы азык түлүктүн баягы кээ бирөөнүн сапатсыздыгынын болгон үчүн бул талап да, бул экопродукцияны колдонуу. Андай көп магазиндер бар, экопродукция саткан. Ким мисалы ошол эле жана өзүбүздүн айылдан келген нак азыктар деген дүкөндөр да бар. Ошол жерден алышса болот. Ошо экопродукцияны саткан дүкөндөрдөн да алышса болот. Жана чын эле сиз айткандай убакытты бөлүп үйдөн тамактануу деп ойлойм да. Атагы чыккан философтор, окумуштуулар атагы чыккан цитаталарды жазып кетишиптир. Мен ошону окуп берейин. Сен жеген тамак сенин өзүң. Жакшы тамак бул бакыттын негизи дейт. Биз жашоо үчүн жешебиз керек, бирок тамак үчүн жашабашыбыз керек деп Сократ айтыптыр. Сүйүү да, искусство да, жакшы тамак да бул жашоонун ырахаты деп айтып кетиптир Хемингуэй. Кандай гана көйгөй болбосун, жакшы тамак аны бир азга унуттурат. Тамак бышыруу бул жөн гана күнүмдүк иш эмес, бул чыгармачылык деп Гастон Башлер айтып кетиптир. Жашоо бул ашкана жана ар ким өзүнүн тамагын өзү тандайт деп. Адамдын көңүлүн багындыруунун эң кыска жолу анын ашказаны аркылуу деп. Демек, чынында эле тамактануу, биз тамак аркылуу ушундай акыбалга жетебиз да, керек болсо жана түйүлдүк энесинин ичинде турганда энесинин ден соолугуна жараша төрөлөт. Андан бир 20-25ке чыккыча 60-70 килге жеткиче туура тамактануу болсо ошого жараша болот да. Ооба. Бир адам эмне жесе, биз колба сыяктуубуз да баягы. Эмне жесе биздин ичибиздеги нерсе ошол тамак адамдын өзү дедиңиз го, өзү да ошо составы дегендей, мындай айтканда. Ошон үчүн
баягы туура тамактанууга мындай өтүшүбүз керек. Бул үчүн мамлекет дагы иштеш керек деп ойлойм. Анткени ошол эле жанагы жашылча жемиштерди өстүрүүдө баягы селитраны колдонбоо жана эт азыктарында ошо гормондорду колдонбоо кичине баягы текшерүүлөрдү күчөтүү же болбосо жаңы стандарттарды чыгаруу ошолор боюнча, мисалы бул болбойт, бул болот дегендей. Мисалы мен билем, Турцияда канча жыл мурун буларда жана нанды көп жешкен үчүн, булар ак унду жеген үчүн баягы переработанный буудай да баары бир. Буларда жана семирүү көбөйүп кеткен. Ошон үчүн мамлекеттик бир эмеде программа киргизип, ак унду нанды колдонууда кандайдыр бир процентин кебек, биздин жанагы кебекти аралаштырып ошондой нан жасоо деген бир стандарттар кабыл алынган. Бизде дагы ушундай бир стандарттар кабыл алса болот. Анын үчүн мамлекетибиз фермерлер менен мындай тыгыз иштесе оңолот деп ойлойм. Ооба, жана айтылып кеткен мүчүлүктөрдүн көбү эле сабатсыздыктан келип чыгат да. Дары сепсе эле болот экен, дары берсе эле, химикат берсе сонун болот экен деп, ал өзүнүн ден соолугуна зыян келтирип атканын билбей атат да. Мына ошон үчүн биздин бүгүнкү берип аткан передачабыз дагы ушул сабаттуулукту жогорулатуу максатында айтып атабыз. Кандай дейсиз, биздин Кыргызстанда ушул тамак, кандай десем, Кыргызстанда туура тамактануу боюнча маалымат жетишерлик берилеби? Эми жетишерлик берилбейт деп мен ойлойм. Менин оюм боюнча жокко эсе да. Анткени муну биз азыр туура тамактанууну, экологиялык таза азыктардан тамактанууну мындай популяризировать этишибиз керек. Ошону сын ээлерде болобу, ошол эле жана Инстаграмдарда болобу, мамлекеттик бир масштабта мындай киргизишибиз керек, инсандарды окутушубуз керек. Ошондой элементарный курстар деле жок. Мисалы туура тамактанууну окутуу курсу деле жок. Гүлинайым, кандай дейсиз? Сиз экөөбүз ушуну баштабайлыбы? Баштайлы, жакшы идея экен. Сонун идея. Сизде анткени сиздин медициналык опытыңыз, менин баягы тамак жасоо опытым. Ошо менен баштасак болот. Сонун бир проект болмок эчи. Анткени элдерге ушундай пайдалуу болот да, туура кантип тамактануу керек деп. Анда сөз алышып, ошо боюнча дагы улантабыз, Мисалы мага ушу сиз азыр айтып калдыңыз, түрк элинин тамактануу традициясы жөнүндө азыр сөз арасында айтып кетип атасыз да. Мен ошону эстеп кеттим. Түрк досторум эртең мененки конокко чакырганда мен биринчи таң калдым. Эмнеге эртең менен конокко чакырат, бизде кечинде чакырат да деп. Ошо боюнча сиздин оюңуз кандай? Бул өзүнчө бир алардын да бир эмеси болуш керек деп ойлойм. Баягы эртең менен киши жаңы ойгонуп, жакшы настроение менен баягы алардын эртең мененки тамактануусу өзүнчө эле бир мындай церемония деп айтам да, менчи машакат да. Анан кечинде бул күндүн бүтүүсүндө чакырууга караганда, мында дагы баягы туура тамактануунун может нагызы жатабы жатпайбы билбейм. Эртең менен жакшы тамакты эртең менен жеп, жакшы диалог куруп, жакшы инсандар менен отуруп, бул кызык болсо керек. Мага жакты. Ооба. Сизге жакты? Бирок анын бир аркасында кандай философиясы бар, чынын айтсам билбейм. Бирок кечинде анткени тамакты жеп алып, баягы оорлошуп, өзүң да чарчап турганда оорлошуп, может ошондой бир энергия бере албайсың өзүң диалог кылган адамга. Ошон үчүн, наверное, эртең мененки тамакты бай көп көңүл бурушат да. Негизи эле кыргыздар биз ошо туура эмес тамактануунун бир себеби дагы бул кечирээк тамактануу деп мен ойлойм да. Анткени сиз эми медицина жактан билесиз да, баягы органдарыбыз кечинде мындай азыраак иштеп калат да. Эс алыш керек. Биз болсо 5 бармакты кечинде жеп алып анан жатып алабыз да.
Ошону, мне кажется, бир өзгөртүү киргизиш керек да. Ошону обедте жеш керекпи, ошол анан кечинде жеңил тамактарга өтүп. Бул да байыркы биздин ата бабаларыбыздан калып калса керек. Эртең менен каякта тамактанган убакыт жок. Малды айдап жөнөмөй, ооба. анан кечине киргизип коюп туруп анан жайлашып тамак ичмей. Бирок азыркы убакта эми башка Андай эмес да, өзгөрсө болот. Өзгөрдү да. Өзгөрсө болот. Ошол эле майлуу тамактар бизде мисалы. Бирок мисалы мен нарындыкмын деп атпаймынбы? Биз нарында барганда жана мен өзүм кара эт эмес, мен майлуураак этти жакшы көрөм да. Анан анткени нарындын ошол абасы, климаты ошону талап кылат. Ал жер суук болгон үчүн майлуураак эт жеш керек да. Бирок кийин бул шаарга келгенде мен азыр майлуу эт жей албайм да. Баягы бияктын климаты баягы жеңилирээк, деңиз деңгээлинен ылдыйраак турат да. Нарындыкы өйдөрөөк турат. Ошон үчүн майлуу тамак, майлуу эт жебейм, мындай дагы кара кесек эттерден жейм ушундай да. Бул дагы климатка дагы жараша деп ойлойм да. Ошол эле биздин түштүктөгүлөр дагы жеңилирээк. Иштеген ишине жараша, баарына жараша. Ошону эми анын үчүн ар бирөө өзүн анализдеп, баягы аң сезимин өзгөртүп, анан туура тамактанууга келиш керек окшойт да. Ооба. Эгер ушундай болчу эле деп эле азыр деле антип берген болбойт да, Анда азыркы өзүңүз айткандай трендпи, модабы, бирок талапка жараша, убакытка жараша жана КБЖУ дегенди айтып берсеңиз, кантип мен өзүмдүн ушул КБЖУмду санайм, кантип деги эле алып барам. Биз айттымбы башында, биз ожак кебап өзүбүздүн ичибизде куралдар бар, принциптер бар. Ошол жерде жанагы күнүмдүк рациондун баалуулугу, ошол күнүмдүк рациондун жеген тамагыңды бир кандай десем, эртең мененки, түшкү, кечки тамактын бир жолку жеген тамагыңдын ошол баалуулугу. Сиз айткандай, ошол ичиндеги углеводдордун болуусу, сиз айткандай ошол ичинде белоктордун болуусу, сиз айткандай ошол ичиндеги клетчаткалардын болуусу, пайдалуу май, ошонун балансын кармоо. Мисалы, бир эле углевод менен белокко басым жасай бербей, клетчатканы дагы аралаштырыш керек. Ошон үчүн биздин ар бир жанагы тамагыбыздын ичинде ошол эле углевод бар эже саналган, баягы гарнири, ошол эле салаттары бар, баягы клетчаткалары бар, ошол эле белоктор, эт азыктары бар. Ар бир биздин менюдагы ар бир тамактын ичинде ушунун баары эсептелинген. Ооба, көбүрөөк калориялуу, азыраак калориялуу дагы тамактарыбыз бар. Пайдалуу тамактардан мисалы бизде да кайнатма, тооктун кайнатма шорпосу, ошол эле келле пача деп коет, баягы баш эттин, койдун баш этинен кайнатма шорпосу, жана чечевица деп коебуз, билесиз, бурчактын түрү, ошонун кайнатма шорпосу бар. Булар багы ылдыйкы калориядагы азыктар. Өйдөкү жогорку калориядагы азыктар албетте эт азыктары кирет, бирок анын дагы граммаждары эсептелинген. Өтө бир отуруп жегенде 1000 калориялуу болбош үчүн анын баары эсептелинген. 180-200 грамм этке мынча грамм жанында күрүч, же болбосо ошол эле түрктөр булгур деп коет, бул буудайдын бир жазалган түрүнөн, жана эле ошонун жанында салаттары, бул клетчаткасы эсептелинип берилген. Буга биз көңүл бурабыз. Ошол обязательно бул нерсеге көңүл буруш керек. Анткени эгер биздин кыймыл аракетибиз азыраак болсо, бирок калориябыз көп болсо, бул семирүүгө алып келет, билесиз да. Сиз менден жакшы билесиз да. Ошол нерселер каралган. Жакында орозо келатат. Орозо убагында сиздин ресторандар иштейби? Күндүзү? Ооба, биз орозо убагында дагы күндүзү да иштеген, түнү да иштеген, 24 саат иштеген да бир филиалдарыбыз бар. Соор убагында дагы жана сиз айткандай баягы
түштөрдүн баягы эртең мененки тамактары менюга берилет. Жана биз фикс меню деп коебуз ооз ачарда. Ошол эле фикс меню, фиксированный меню деп эсептелинет. Бул ошо орозого ылайыкташтырылган меню. Бунда албетте биринчиси бар, ошол суюк тамагы бар. Албетте экинчиси же жеңилиреги ушундай тамактар менен эсептелинип менюга ошол орозого атайын ылайыкталган меню чыгат да ошо орозо убагында. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, эгерде мен бербеген суроолорумду сиз комментарийге жазыңыз, жооп беребиз. Гүлен айым, сизде мүмкүн кошумча болот, анткени мен дагы бир нерсени айтып кеткиңиз келет. Мүмкүн кайрылууңуз бардыр көрүүчүлөргө. Же бардык суроолорду бердимби? Бардык суроолорду бердиңиз деп эле ойлойм. Анда менде бир блиц инфо деп коет го, кыска суроолор бар сизге. Сиз үчүн эң маанилүү 3 ингредиент дейт. Эми бул чеки тамакпы же тамакка кошуучу нерсе? Эң маанилүү азыркы убакта, ушул жашка келгенде эң маанилүүлөргө мен көбүнчө жашылча жемишке басымдуулук болуп берип калдым. Эң кызыктуу же күтүүсүз окуя ресторанда болгон, сизге эсте калган кандай бир окуя болду эле? Эми ишкерликте бир кыйынчылыктар дагы, жакшы нерселер да болот. Албетте биз эскиден баягы жаңы технологиялар жок кезде колго жазып иштечүбүз да, баягы кагазга жазып иштечүбүз. Анан мен жаңы технология, компьютерди киргизип, мындай автоматизация киргизгенде биздин ашпозчулардын көбүнчөсүнө жакпай калып, анан ошол жерде баягы мангалда туруп, баягы грилде бышырган ашпозчулар обед убагында, элдин көп убагында отурганда кетип калышканда, биз мындай система менен иштебейбиз депчи. Анан ошондо өзүм ошол мангалдын башына туруп шашлык кебап бышыргам. Унутпаган бир окуя. Кайсы шаарда, дүйнө жүзүнүн кайсы шаарында ресторан ачууну кыялданасыз? Албетте Дубай шаарында ачканды кыялданам. Кыялыңыз ишке ашсын, максат. Рахмат. Эгер бир атактуу адам менен тамактан алсаңыз, ал ким болмок? Кимди, атактуу адамды чакырат элеңиз? Кыргыздардын ичинен. Ооба, биздин кыргыздардын ичинен. Кыргыздардын ичинен азыр акыркы жолдору бул Эдуард агай жагып жүрөт. Эдуард Кубатов, сизге салам. Аканка Гуада азыр жүрөт. Ден соолукту аябай мындай көргөзгөн, өзү дагы мен анын страничкасын карап турам, ошо жеген тамактарын баягы буудайларды өнүктүрүп, ошолорду да жейт,кен ошол өндүрүп, ошолорду жейт экен. Ошол киши менен баарлашып, тамактанып, баягы ой бөлүшсө сонун деп ойлойм да, мындай кызыктуу болот. Эгерде уруксат берсеңиз, сиздин ушул оюңузду, максатыңызды мен өзүм аркылуу да берип коеюн, Эдуард Кубатов менен. Анткени ал киши менен эки чокуга чыгып калдык. Сиз Кыргызстанда биринчи болуп Килиманджарога... Жок, менден да мурда чыгышкандар бар. Мен сизди гана эстеп калам. Неге? Сиз өзүңүз мындай айымдар барган аз эле да, ал жерде эркектер. Анан сиздин жашыңыздагы баргандар дагы, мне кажется, жок да. Рахмат. Эдуард Кубатов мырза азыр жакында жазыптыр, ошо Аканка Гуадан, азыр аты жөнүн билбейм, 85 жаштагы адам менен жолугуп, ошо сүрөткө түшүптүр. Ошон үчүн мен өзүмдү 65 жаштамын, мен жап-жаш сезем, дагы 20 жылда. Анан мен Эдуард мырзага жазып койдум, мен дагы баргым келип атат, буюрса эмки жылы ошо Аканка Гуага барабыз, Абушкам экөөбүз деп жазып койдум, буюрса депчи. Кийинки суроом, эң сонун, жаштарга жана ишкерлерге тамак аш бизнеси тууралуу кандай кеңеш берет элеңиз?
Албетте азыр бизде мен сизге айтып кеттим, бул тамак аш жаатында акыркы убакыттарда талап көп, рынокто талап көп, ачкандар да көп. Бирок баары эле мындай ача бербеш керек, муну анализдеш керек биринчи. Ошол тамак жаатында кайсы нишасына кирем? Мисалы, ошол эле сиз айткандай ресторан, кафе, фастфудбу, кайсынысына кирем? Ошону анализдеш керек биринчи. Анализдегенден кийин ошол ача турган продукциянын баалуулуктары болуш керек. Эгер баалуулуктар жок болуп, жөн эле максаты акча табуу болсо, ал бизнес узунга жашабайт да баягы. Ошон үчүн баалуулуктар болуш керек, өзлөрүнүн баягы принциптери болуш керек. Анан ошолордун баарын кылгандан кийин, анан ар бир бренддин, ар бир кафенин, ар бир названиянын бир өзүнүн тарыхы бар. Ошол тарыхты жаратыш керек. Ошо менин баягы сунушум ошол, эгер бул сферага киргилери келсе. Сонун. Убактыбыз да чектелип калды. Гүлнайым, сиз биздин студияга келип ушундай сонун маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Дагы эле ушул тамактануу маданияты боюнча маалыматтарды берип турсак, биздин элибизге, өзүбүздүн тилибизде жакшы болот эле. Ошон үчүн дагы биздин студияга келип берүүңүздүн убадасын бересизби? Берем эже. Сиз менен эми тыгыз жаңы проект кылганы калбадыкпы? Рахмат. Сизге да рахмат эже. Мени кардарлар менен, биздин көрүүчүлөр менен дагы бир кадам жакындаштырдыңыз. Бул жөн гана подкаст эмес, жана ошол эле көрүүчүлөрдүн баягы сиз айткандай маалыматын кеңейтүү деп ойлойм. Максатыбызга жеттик го, муну улантсак сонун эле болот. Рахмат.